Бул оорулуунун азыр өпкөсү оң жак өпкөсүндө кургак учуктун белгилери бар. Кургак учуктун туруктуу формасы какырган анализдерин текшергенде туруктуу формасы аныкталган. Азыркы күндө дарыланып жатат. Бул кургак учукка кабылган бейтаптын рентген аппаратына текшерилгенден кийинки жыйынтыкты дарыгер көзөмөлдөн өткөрүп жатат. Кызылкыя шаарындагы райондор аралык кургак учукка каршы ооруканасына күн сайын 5-6 жарандар кайрылат. Алардан алынган текшерүү анализдеринин арасынан жумасына 1 же 2 кишиден кургак учуктун белгилери аныкталат. Оорукананын лаборанты Канайым Арзыкулова кургак учук калкарасында туруктуу экендигин белгилеп, оору соңку кездерде чет жерлерде иштеп келген мигранттардан, ананда жаштарда жуктуруп алып жаткандыгын айтат. Бир жумасына жок дегенде 2 больной, кеде 1 больнойдон БК плюсту табамын. Бул деген бул эли журтубуздун ооруп жаткан негизгиси. Азыркы мезгилде оору жашарып атат. Көбүнчө биздин мына жашообуз начар болдубу, элибизде мына иш жок болгондугу үчүн эмигрант болуп башка мамлекетке кетишип атпайбы? Ошонун натыйжасында жаш жигиттер, келиндер ооруп келип жатышып атат азыр. Эгер статистика боюнча бирден караса билинет. Ана мына бүгүн вопрос болуп жатат, жаш балдардан табылды деп. Мына ошону эми точно биле элекпиз, ошондой вопрос көтөрүлүп атат азыр. Шаардагы райондор аралык кургак учукка каршы ооруканасында жыл сайын 900дөн ашык жарандар келип, өздөрүн текшерүүдөн өткөрүп кетишет. Оорукана 1950-жылдан тартып калкка кызмат көрсөтүп келе жатат. Дээрлик түштүк аймактагы район шаарлардан келген бейтаптар мында дарылануудан өтүп айыгып чыгышат. Социалдык жашоо шартты эсепке алганда көпчүлүк жарандар каражаттын жетишсиздигинен алыска барбастан Кызылкыядагы ооруканада дарыланууну ыңгайлуу экендигин айтышты. Ал эми жаңы жылдан тартып шаардагы сөөк муун ооруларын дарылоо бөлүмү да кургак учукка каршы ооруканасына бириктирилип, биринчи кабаты сөөк муун оорулары менен ооруган бейтаптарды кабыл ала баштаган. Шерге зорго келип биз Баткенге бара албайбыз. Шеттен ноқаттан зорға келіп, шетте жатабыз. Врачтар жакшы, медсестралар жакшы, баары жакшы карашып атат. Учурда өпкө оорулары бөлүмүндө 6 оорулуу дарыланып жатат. Оорукана саламаттык сактоо системасындагы реформалоого байланыштуу бейтаптарды кабыл албай жаткандыгын билдирди. Кургак учукка кабылган бейтаптар мында 3 маал тамак жана акысыз дары-дармек менен камсыз болушат. Приемдо жыл сайын 3000ге жакын оорулуу келип бизге кайрылат да. Ошолордун арасынан бир 100-200 туберкулез болуп чыгат алардынчы, первичный туберкулездөр. Анан биз келгенде эле баардын жаткыза бербейбиз да. Ограниченияларды, БК минустарды жашаган жерге амбулаторный леченияга жөнөтөбүз. А бизде открытый форма менен, тяжелый форма менен жатышат болгон немелерчи, больнойлор. Эскерте кетсек, быйыл өлкөнүн Нарын облусунда балдар арасындагы кургак учукту аныктоо боюнча масштабтуу иштер жүргүзүлдү. Анда тобокел тобуна кирген 3825 бала текшерилип, алардын ичинен 135-нен илдеттин белгилери аныкталган. Алар кургак учук болуп ооруган бейтаптар менен дайыма байланышта болгондугу, социалдык жактан аялуу, үй бүлөлөрдүн жана мигранттардын балдары кирери айтылган. Адистер кургак учукту калк арасында аныктоо максатында масштабтуу түрдө текшерүүнү жүргүзүү керектигин белгилешет. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын бешик жаңылыктары.